Мөмө бакты туура калыптандыруу түшүмдүүлүктү жогорулатты. Жыйынтык берген мөмө дарактын экологиялык жактан тазалыгын биз ушул келген содагерлерден дагы билебиз да. Себеби сыртка алып чыксак өзгөчө дейт. Эми кайракы жердин кыйынчылыгы бар болгону менен товардын өзгөчөлүгүн бул алган кишилер айтат. Мына сезип атсаңар бунун даамы өзгөчө. Айыл чарбаны өздөштүрүүдө илмий изилдөөлөр менен айкалыштырган Элмурат Абдунов. Ак эмгектен берген үзүрү. Иштеп, ошонун аркасынан үзүрүн көрүп, бул эң чоң бактылуулук деп ойлойм да. Bunun da өзүнчө түйшүгү бар. Түйшүгү жок нерсе болбойт да. Элеттик кыз келиндерди жумуш менен камсыздаган көлөмдүү газ бага. Жогорку окуу жайдын мугалими, Жогорку кеңештин 5-чакырылышынын депутаты жана география илимдеринин кандидаты Элмурат Абдунов билими жана тажрыйбасы менен ата кесибин улап, айыл чарба тармагынын өндүрүмдүүлүгүн мыкты өздөштүргөн. Багбанчылыктын үзүрүлүү кайтарымы менен калкка экологиялык таза мөмө жемиштерди жеткирип келүүдө. Күнөстүү Араван аймагында 13 жылдан бери дөңсүү адырларды мөмө багына айландырып, чет өлкөгө жашылча жемишти көлөмдүү экспорттоп келе жаткан Элмурат Абдунов быйылкы жылдын алгачкы түшүмүн алууну баштаганына 4 күн гана болду. Элмурат мырза ата кесибин улап, айыл чарба тармагын өздөштүрүп келет. Келечекте өлкөнүн агрардык тармагында жакшы мүмкүнчүлүктөр бар экенин айтат. Аймактардын ички климаттык шартына жараша мол түшүм бере турган бактар тигилсе боло турганын билдирди. Бышыкчылык мезгилинде ички гана базарда эмес, коңшу өлкө элине дагы экологиялык таза жашылча жемиштерди жеткирүүдө. Мөмөнү терүү багбанга жүктөлсө, таңактап алып кетүүнү кардар аткарат. Терип берүү бул дыйкандын иши. Терген, теримчилер биз иштейбиз. Упаковка кылдыруу бул сатып алган содагерлердин иши болот да. Алар бизге ушинтип мындай буга мына 2 жылдан бери мындай пластмассовый корзинка алып келип калды да. Буга чейин жыгачтан яшык алып келчү. Аны ошого тизилчү эле. Мына 2 жылдан бери ушундай эмеге өтүштү. Менимче базардын талабы болуп атса керектир. Марлинин салгандыгы бул эми бири-бирине урунуп, экологиялык жактан таза барсын, сыйрылып калбасын деген ойдо салышса керектир. Бул талаптын бардыгын содагерлер бизге коет. Упаковкачыны булар содагерлер өздөрү акчасын төлөп, өздөрү иштетишет да. Биздин милдет терип бериш. Мына сабагы менен терүү, тазасын терүү, жакшысын терүү. Конечно, терип атканда деле потеря болот. Ушул 100дөн ашык адам иштеп аткан болсо, эрте менен мен айтам, биринчи гиласты жешет. Ошону тойгозот, тамак жер, бир маал тамак, ысык тамак беребиз, себеп дегенде бир гилас суук, муздак суу ичпегиле деп эскертип турабыз. Эми бул ушундай нерсе экен да. Өзүң базардан сатып алганга караганда астан үзүп жеген өзгөчө болсо керектир. Мен ойлойм, ушул келип тергендердин баары акча үчүн эле келип иштебегендер. Ушул келип гиластын ичинде жүрүп, үзүп жеп, ушундай нерселерге дагы менимче көңүл бурса керектир. Бул жагынан дагы элге жакшы окшойт. Bir жерге барып 5 күн 10 күн курортто дем алып келгенден көрө менимче ушундай сезондо келип иштешип,
дем алышат да болуш керек дейм да. Тигүү бакты өстүрүү, жерди өздөштүрүү, алардын обрезка, мындайча айтканда кантип уход кылуушулардын баардыгын айтып келдик. Андан кийин мына гүлдөгөн мезгилинде кандай болду, гүлдөгөн мезгилиндеги кандай иш-чараларды жүргүзүш керек, чаңдаштыруу үчүн эмнелерди жасаш керек деп. Ушул иштердин баарынын жыйынтыгы мен ойлойм ушул мына ушу бүгүнкү күнгө келип токтолду. Ушуга чейинки жасалган иштердин натыйжасын мына бүгүнкү күнү көрүп атабыз десек болот. Себеп дегенде ушул түшүмдүүлүктүн канчалык деңгээлде болушу буга чейинки жасалган иштердин негизинен болот. Бирок чындыгында айтайын, бул баары Кудайым колдогон, Кудайым ушул жасаган иштериңе жакшы иштер жасаган болсоң, ушу колдоп ушул түшүмдүүлүктөр болот. Мына бүгүн бизде ушундай түшүмдүүлүк, мына 2-3 күндөн бери жыйын терин гилярсты жыйноо мезгилинде турабыз. Мына гилярс алган клиенттер келди. Бул келген мезгилдерде биздин айылга бир өзгөчө иш болот. Себеп айылда иштеген көпчүлүк айылдагы жердештерибиз дагы иш менен камсыз болушат. Ушул жыйнаган мезгилинде, аны упаковка кылуу мезгилинде, аны машинага жүктөө мезгили, булардын баарын өздөрүнүн эмгегине жараша акы алышат. Келип ушул бакта жардам беришет. Ушуга бакка биз атайын жөн дагы элдерге мындай эксан катары ушу түшүмдүн алдынан турмуш оорлорго жардамдашканга аракет кылабыз. Себеп дегенде бул мусулманчылыкта да бар. Ушул элдин да ушул жерде мен ойлойм элге да сөзсүз түрдө көңүл буруш керек. Ал эми мына жасалган жыйынтык берген мөмө дарактын экологиялык жактан тазалыгын биз ушул келген содагерлерден дагы билебиз да. Себеп сыртка алып чыксак өзгөчө дейт. Эми кайракы жердин кыйынчылыгы бар болгону менен товардын өзгөчөлүгүн бул алган кишилер айтат. Мына сезип атсаңар, бунун даамы өзгөчө. Бул күндүн энергиясы көбүрөөк тийгендиктен болсо керектир. Анан чыдамдуулугу жогору дейт да. Узак жолго чейин барат экен. Мисалы Казакстанга алып барса, Казакстандын чет жериндеги райондоруна дагы шаарларына жеткиргенге бизге жеңил деген. Бул эми содагерлердин айткан сөздөрү, мен ойлойм бул чындык болсо керектир. Себеп дегенде чыдамкайлыгы, өзгөчөлүгү ушул кайракы жердеги даракты билинип турат. Туура суулуу жерде бул сууну өтө көп ичкенден болобу, же болбосо жер семкичти керегинен ашча берип койгондон болобу? Менимче бул биз ушу нормада бергендиктенби ар тарабынан мындайча айтканда топ келип турат. Багбан бакты туура бутоо мөмөнүн көрүнүшүнө жана көлөмүнө дагы таасир берерин эске алгандыктан товардык көрүнүшү дагы жакшы. Күндүн табына жараша чаңдашуу процессин өз мезгилинде жүргүзгөн. Мөмө бактын сорту Воловой 3-кө кирет. Сабагы менен үзүлгөндүктөн алыскы жолго чыдамдуулугу менен дагы айырмаланып турат. Мына бул Воловой 3 деген аталыштагы гилярс. Бунун мындай сабагы узун болот. Сабагы узун болгон себеби бул алыс жолго чыдамкайлык экен да. Ушул сабагында ошон үчүн сабагы менен үзүлүп, сабагы менен коюлат. Бун дагы бир белгилүү гана мезгилде үзгөнгө туура келет да. Кээ бирде кыш электерин үзүп алга турган болсок, бул чыдамкайлыгы начар, товарды бүт жоголот, анан бул көлөмү кичине болуп калат да. Эгер сабагын үзүп койсо, бул дагы айткан базарга чейинки жеткире албай калышат. Экологиялык жактан таза дегенибиз, мен мына жана дагы айтып атам, себеп дегенде бул суулуу жерге караганда, кайракы чындыгында суулуудагы өтө чоң болбогону менен бунун чыдамкайлыгы, шириндиги, күндүн энергиясы көбүрөөк тийгендиктен болсо керектир деп ойлойм. Шамалдуу жер. Экинчиден суунун муздактыгы, ушунун баары таасиринин негизинде бир өзгөчөлүктөрү бар деп ойлойм да. Биз чындыгында башка территорияларга караганда кымбатыраак сатабыз. Биринчиден бактын объем чоңдугун эске алынат. Экинчиден экологиялык жактан
өзгөчөлүгү эске алынат. Үчүнчүдөн кайракы болуп чыдамдуулугу жогору болгондуктан эске алынат. Төртүнчүдөн ушул биздин айылда 7-8 жылдан бери иштешип, ушул терүүнүн упаковка кылууну өзгөчө жолго коюп алдык да биздин айыл. Менен чындыгында бул биздин Гилас бренд болуп кетти дегенден алысмын, бирок биз ошондой деңгээлге жакындап атабыз дегенге мен өз оюмду айтканга укугум бар да. Себеп дегенде азыр өзгөчөлөнүп атабыз да. Мына өзүнүн айылдан чыгып упаковка кылып атышат, өзүнүн айылдан чыгып терип атышат. Экинчи жагынан эл да ушу иш менен камсыз болуп атат. Мына кээ бир үй бүлөлөр ушуну күтүшөт. Балдары менен кыздары менен келип терет, бир үй бүлөдө бул чоң жумуш деген сөз да. Терүү былтыркы жылыга чейин биз бир 15-16 күн тергенбиз. Былтыры бир 25 күнгө жетип калды. Быйылкы жылы бир 3 күн болду баштаганыбызга. Менимче ойлойм, жылдага караганда түшүмдүүлүк жогору. Теримчилер эми мен өзүмкүн эле бир 70-80 100гө жакын теримчи келет. Упаковка кылганы бүгүн бир 20дай келди. 15, 20, 25. Ал эми бул жерде менин карындаштарымкы бар, туугандарымкы бар, коңшуларыбызкы бар. Биз ушун баары барабар баштайбыз. Мен ойлойм ушул бир 7-8 ай ушул иш менен камсыз болуп турат да, бир 15-20 күнчө. Таңакталган мөмө жемиш 3 күндүн аралыгында коңшу Казакстан өлкөсүнүн бардык аймактарына сатыкка чыгууда. Көлөмдүү бактын мөмөсүнө алдын ала туруктуу кардарлар менен келишим түзүлүп, бир баа коюлган. Гилас адырдын боорунда жана жер азыгы туура берилгендиктен экологиялык тазалыгы менен айырмаланып турарын кардар белгилейт. Коңшу өлкөдөн Аравандын гиласын күткөн соодагерлер арбын экендигин ишкер билдирди. Казакстанда ошо биздин именно Кыргызстандын продукциясына Кыргызстандын ушул мөмө жемиштерине талап өтө күчтүү. Анткени дегенде бул ушундай мына Араванга караштуу ушул Маңгыт айылынын тоолуу өрөөнүнө жакын жайгашкан жер экен. Ошон үчүн бул жакта таза тоонун абасы менен, тоонун суусу менен өткөрмө пункттардан ошо Бишкектен документ жасалат, маркировкасы, этикеткасы чапталат. Всё по закону. Границадан деле жакшы, ошол өзүнүн документи туура болуп аткандан кийин ал жагынан эч кандай баягы кыйынчылыктар жок. Ал жактан тосуп алуучу өзүнүн дагы кардарларыбыз бар, алар алат, ал жактан өздөрү реализация кылат жака. Түшүмдүү терүүгө 8 айылдан 100дөн ашуун кыз келин келген. Жумуш менен камсыз болгон элеттик айымдар 20 күндүн аралыгында 25 миңден ашуун каражат табарын айтат. Бактан үзүлгөн 1 килограмм гиласты терүүдөгү баа 8 сом деп коюлган. Батым айым бригадир кызматын аткарат. 8 жылдан бери үй бүлөсү менен мөмө жыйноого чыгат. Үй бүлөлүк тиричиликке жакшы мүмкүнчүлүк болгондуктан эс алууга чыккан өспүрүм балдары дагы кол кабыш кылат. Бир маал тамак ашы дагы каралып, күнүмкө иштеген каражатын алып кетет. Мен өзүм жерге бригадир болуп, адамдарды алып чыгамын. Иштей тургандарды бүт түзөбүз. Ушул жерде эле жумуш болуп атат. Бул бүткөндөн кийин кайнолусу бар, кайнолуга иштейт. Ушу примерно иштеп атат. Мисалы үчүн 5-класстан өйдөсү иштеп атат. Келиндер иштеп атат, үйдө отурган келиндерге. Ушу 15 күн, 20 күн ушу гиластын иши болот. Жакшы бардыгына. Жумуш орду менен анан адамдарга бүт жакшы кылып койду. Иштегенине жараша акча алат. Ким канча килограмм терсе, килосуна 8 сомдон кылып, сортировкага 3 сомдон кылып, жакшына кылып, адамдардын өзү мээнетине, иштегенине жараша иш кылып койду. Рахмат. Жардам бул айылдаштарыңа дагы экен да. Айылдаштарыңа дагы ушу сенен келип мына үй бүлөлөрүнө иштетип, ушу акча алышып, үй бүлөлүк бюджеттен кошумча салым кошуп атышат. Анан кийин ушул биздин Гилас үзө турган мезгилибизде, ушул дарылаган мезгилибизде, ушундай мезгилдерде кадимкидей элдер ушуну күтүп калды да, ушул мезгилдечи. Жылдын бир мезгилинде иштейт элек үй бүлөбүз менен. Ошодон кичине бюджетибизге жардам болот эле депчи. Бул да ошол дыйкандын же болбосо инсандын өзүнүн жакшы тилегине жеткен, ошодон мындай канааттанган деп ойлойм да. Мен үчүн ушул чоң ийгилик. Айыл жерлеринде кээ бирдейм, конечно, мага чыгып бирөө чыгып сурабайт. Келинчегиме, балдарыма же туугандарыма айтып калат экен, Гиласты качан үзөт, үзсө биз барып иштейт элек деп. Бул айылда бул менен токтолуп калган жок. Эл да ушул жерлерди өздөштүрүшүп, ушул багбанчылыкка өтүп атат.
Элмурат мырза жогорку окуу жайда табияттануу боюнча илим жактаган. Бир бүчүр гилас канча даана мөмө байлайт баарын изилдеп чыккан. Ауа райынын көрсөткүчтөрүнө жараша иш алып барып, жыл сайын мол түшүм алат. Илимпоз бадам, анар, алманын түрлөрү гилас, кайноолу сыяктуу мөмө бактарын өздөштүргөн. Инсан болуу ар бир адамдын эмгек да. Мисалы ар бир бала уулбу, кызбы төрөлсө, ата-энеси ушул элдин оозуна жакшы ат менен аталса, өмүрүндө жакшы жашаса, бактылуу болсо, ден соолугу жакшы болсо деп ойлойт экен да. Анан ошого ата-эне умтулат да. Анын үчүн умтулуу үчүн баланы окутсам, билимдүү кылсам, эмгекчил кылсам, жакшы эмгектенсе, ак эмгектенсе деген максаттары болот. Ар бир баланын жакшы ийгиликке жетишүү бул ата-энесинин жакшы максат тилеги деп ойлойм. Эгер жакшы максат тилекти кылып эле жөн токтотпой, ал ошол үстүндө иштесе. Мисалы бизди деле ушинтип ата-энебиз жөнөкөй үй бүлө, бирок жакшы инсан болсо, окуса, иштесе, эмгектенсе деген. Мына биз да ошондой ата-эне болдук. Уул кыздарыбыз бар, неберелерибиз бар. Биз дагы азыр ошол ата-энебиздин ой максаттарын кандай ой жүгүрткөн, бизге кандай ой тилек кылгандарын биз өзүбүз башыбыз менен тартып атабыз, өзүбүз көрүп атабыз. Бул жакшы нерсе экен. Анан жаштыкта мен ар дайым мына тел-теңдоштарым деле билет, көп айтчумун. Илимпоз болсоң да, ким болсоң дагы мындай бай аксакал болгон жакшы депчи. Биз эми аксакалдык мезгилге жете элекпиз. Бирок эмне үчүн бай? Бул деген сөз неберелүү болуп, балдарың жаш болуп, турмушка чыгарсаң да, бул ата-энеден үйүнө келсе, ушу эмнегедир бирдекени алып кетсе, же ошолорго бир жардам берсең, материал жардам берсең, ичиң кубанат экен да. Алар сенен ошого муктаж болбосо деле берип койсоң, өзүңчө кубанат экенсиң. Эми бул бакты тигүү эме, баягы илимий иш менен айтканда, дүйнөлүк азык-түлүк коопсуздугуна дагы биз салым кошуп атабыз. Дүйнөлүк экологияда салым кошот экенбиз да. Мына бир дарактын канчалык кычкылтекти бөлүп чыгарышы, канчалык көмүр кычкыл газын өзүнө сиңирип алышы, бул экологиядагы жардамыбыз тийип атат деп ойлойм. Экинчиден, баягы бир гана материалдык, социалдык эмес, экологиялык жактан дагы өзүбүз салымыбызды кошушубуз керек. Эми азыркы ушундай дүйнө жүзүндө элдин, калктын көбөйүү маселесинде, азык-түлүк коопсуздугун чечүү маселесинде көп химиялык элементтерди пайдаланып, азык-түлүктү жеткирип атышы, бул адамдардын көп ооруларга таасир кылышы болуп атат. Мындай экологиялык таза продукцияны чыгаруу, бул биз бул жагын азык-түлүк коопсуздугуна дагы бир салым кошуп атабыз деп ойлойм да. Анан мен ойлойм, бардык илимпоздордун ой максаты болуш керек. Илим менен ишти айкалыштырып кетүү бул негизги маселе. Бул ошол мен илимий ишимди толук жасадым, ишке ашты, өндүрүштө пайдаланып атат деген сөз да. Өндүрүштө пайдалануу бул өзүң пайдалансаң бул андан да чоң ийгилик экен да. Мен ойлойм, ушул илимий ишти өзү өндүрүштө пайдаландым. Илимий жетекчим мына раматылык болуп кетти, Дүйшөнмуханович. Ошол кишилердин окутуп, жетекчи болуп, ушул кайракы жерлерди өздөштүрүүдө, суу ресурстарын пайдаланууда, жер ресурстарын пайдаланууда мага кеп кеңеш берип, илим иштеримде түрткү болгон киши катары мен ал кишини азырга чейин үй бүлө өз менен, тууган уругубуз менен бүт сыйлайбыз да. Ошон үчүн ар бир окумуштуу мен ойлойм, ушундай ийгиликке жетсе бизге окшоп сүйүнөт болуш керек. Соңку жылдары айыл чарбадагы өндүрүмдүүлүк органикалык таза түшүмдүүлүктү талап кылгандыктан туура азыктандырууга маани берет. Калктын көпчүлүгү айыл чарба тармагын өздөштүрүп, агрардык өнөр жайда жаңы интеграция башталганын Элмурат мырза кошумчалады. Үй бүлөлүк бюджеттин жакшы жолго коюу, бул сен жасаган иштерден элге пайдасы тийип, ошонун акча каражаттарынан үй бүлөңө жакшы жардам тийген болсо, бул да туура нерсе деп ойлойм. Бул туура нерсе. Анан ар бир инсандын бул өзүнүн жасаган иши.
Кээ бир кимдир бирөөлөр бир жөнөкөй тоок багып, тооктун артынан да үй бүлөсүн багып атат. Кээ бир бирөөлөр кой багып, койдун артынан үй бүлөсүн багып атат. Кээ бирөө мал багат, мындайча айтканда мал чарбачылыктан, мына дыйканчылыктан жакшы жолго коюп үй бүлөсүн жакшы баккан мен мына айылдаш досторум бар, классташтарым бар, жердештерим бар. Аларды көрүп айтам да. Ар бир адам өзүнүн ишини так билсе, жакшы билсе, бул ошол иштин жыйынтыгы, ошол иштин үзүрүн көрөт экен да. Мен мына кээ бирде ойлонуп калам. Мугалим катары дагы мектепте мына жылдын мугалими болгом. Институтта бүткөндөн кийин мектепте бизге 3 жыл отработка кыласыңар деп жөнөтөт эле бюджетти бүткөндөргө. Ошо мектепте иштеп, райондун жеңүүчүсү болдук, областтык жылдык мугалимдерге катыштык. Мына быйылкы жылдары көрүп атасыздар, мамлекет жакшы болуп жылдын мугалимдерине жакшы ош шаарында мына квартираларды берип атат. Бул чоң жылыш. Биздин мезгилибизде жакшына рахмат айтып, грамота берет эле, ошолго да биз суюнуп калганбыз да. Себеби союз таркаган мезгил болгон, мамлекетте кичине өткөл мезгил болгон үчүн бул ошол дагы бизге чоң ийгилик болгон. Ошол мезгилде дагы мектепте иштегенбиз, иштедик. Андан кийин мына жогорку окуу жайларда иштедик. Азыркы мезгилде да иштеп атам. Эми мен айтайын дейм да, балдарды эмгек менен тарбиялоо бул туура маселе. Мына азыркы мына Кыргызстанда жетекчиликтерде Министерство образованияда билим берүү тармагында көп айтылып атат. Билим менен эле чектелбей, тарбия жагында чогуу алып кетели депчи. Эмгектенүү бул баланы тарбиялоонун бир методу экен да, эмгектенүү. Ушу менен мен үй бүлөмдү да тарбиялап атам деп ойлойм. Айылдагы балдарды да тарбиялап атам деп ойлойм. Жогорку билимдүү болсо, жогорку окуу жайда иштесе, бирок ушинтип элде өзгө келип иштеп атат, өзгө келип жүрөт деген 100 жолу айткандан бир өзүң жасап көрсөткөн, менимче бул тарбиянын жакшы жолу деп ойлойм да. Мына айылдаштарыбыз көпчүлүгү эмгектенип атышат, иштеп атышат. Бул мына силердин берген передачаңарды көп көрөбүз баарыбыз эле. Кыргызстандын бүт чет чекесинде ар бир эмгек инсан деген теле берүүңөр, ар бир адам өзүнүн өзгөчөлүгү менен, өзүнүн бир кызыккан ишин жасап, аягына чыгып, ошонун үзүрүн көрүү, мындайча айтканда өзүң сүйгөн кесипти артынан жакшы изиндесең, анын үй бүлөлүк бюджетиңе дагы жакшы экен, өзүңө дагы жакшы экен. Ошол иштин мындай өзгөчөлүгүн биле баштайт экенсиң, жыйынтыгын чыгарат экенсиң деп ойлойм да. Мен дагы айткым келет, ушундай передачаларды көбүрөөк берип, элге жеткирген бул жакшы сапат болду. Мына баягы башындагы берген 2 передачадан кийин мен менен байланышкандар да өтө көп болуп калды. Мындай жыйынтык түшүмдү көргөндөн кийин мен ойлойм, ушул айтылган сөздөрүм жалган болбой, туура эмес болбой, илим менен практика айкалышкандыгын көрсөк болот. Чындыгына Кудай берип атат. Ошону мындай көрсөтсөк туура экен деген маселелер болот. Андан кийин мен менен мындай жөн талкуулаган адамдар болду да бак мененчи. Эгерде мындай кылып өздөштүрсөк кандай болот эле деп. Бул талаш тартыштан чындык жаралат дегендей, бул талаш тартыштан биз ушундай жакшы, ушул жерге ылайыктуу, ушул жердин регионуна, ушул территорияга ылайыктуу дарактарды эгип, бакчылыкты кылып, жакшы жолго койсок болот экен деп ойлоп калдым да. Илим жасаганда деле айтат го, илим деген бул ийне менен кудук казгандай депчи. Бул сөздүн өзү кандай философиялык мааниси бар да, кудукту ийне менен казуу деген чындыгында бул мүмкүн эмес. Бирок мунун кыйындыгын түшүндүргөн элдик макал сөз деп ойлойм. Өтө философиялык мааниси бар. Сабырдуу болуу, бакты дагы баксаң сени багат деген, бул эми жашынан ушун жерге отургузуш керек, аны эгиш керек, 7 жыл 8 жыл күтүш керек. Убагында дарылаш керек, убагында суусун коюш керек. Эми 7-8 жыл, 10 жыл деген сөз бул мындайча айтканда чоң өмүр. Ошого үй бүлөң менен туруштук берип, өзүң эмгектенгенде туруштук берип, ошону күтүп, анан мынантип үзүрүн көрүү, менимче бул чоң ийгилик да. Сөз түрдө сабырдуулук болуш керек. Туура кээ бирлери эгип, анан болбой калды деп 1 жылдан Россияга кетип, оңой тамак жейин деп, же болбосо сыртка чыгып, же башка
иштерди жасаганга аракет кылып атышат. Мен ойлойм, ар бир иштин деле өзүнө жараша кыйынчылыктары болот. Аны сабырдуулук кылып иштеп, ошонун аркасынан үзүрүн көрүү бул эң чоң бактылуулук деп ойлойм да.